Таласта күйөөсү аялына бензин чачып өрт койгон окуя 2 айдан кийин ачыкталды. Блогер Эртай Исаковго келиндин апасы кайрылып маалымат берген. Ал күйөө баласы мас болуп кызын балта менен коркутуп, андан кийин бензин чачып өрт койгонун айткан. Эң кейиштүүсү эне кызынын кордолгонун 2 айдан кийин уккан. Ал келин 2 кичинекей кызын бекитип, өрттөнгөн бойдон сыртка чуркап чыгып, колонкадан суу алып өчүрүүгө аракет кылган. Бирок суу чыкпай калып, көчөдөн өтүп бараткан адам жардам бергенин билдирген. Абалы оор болгондуктан келин алгаш Таластан Бишкекке тез жардам менен жеткирилген. Эненин айтымында кызы Борбордо 1 айга жакын жандандыруу бөлүмүндө, андан кийин дагы 1 ай палатада жаткан. Бирок анын туугандарына бул тууралуу кабар берилген эмес. Күйөө баланын туугандары милицияга үйдөн кокустан өрт чыккан деген көрсөтмө берген. Күйөөсү кызымды чындап айтсаң, өзүң менен кошо балдарыңды өлтүрөм деп коркуткан деген жабырлануучунун апасы. 2 ай өткөндөн кийин киши кайрадан мас болуп чыр чыгаргандан кийин апасына жардам сурап кайрылган. Жубайлардын 2,5 жана 5 жаштагы кыздары бар экени айтылды.